Саламатыңар балдар. Бүгін біз география сабағынан коом жана айлана чөйрө деген темадагы сабакты өтмөкчүбүз. Бүгүнкү сабакта жер бетиндеги жаратылышка адам баласы кандай зыяндарды келтиргендиги жана анын кезепетинен жаратылышта кандай өзгөрүү болгондугу жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анда сабагыбызды баштадык. Силер бул 11-класска чейин эле жаратылыш, коом деген жөнүндө баарыңардын маалыматыңар бар. Жаратылыш бул адам баласы жашаган табигый чөйрө. Ал адам тарабынан жасалбаган табигый нерсе экен, бул жаратылыш экен. Эми ошонун ичинен коом кеңири бул адамдардын биргелешкен ишмердүүлүгүнүн тарыхый калыптанган формаларынын жыйындысы бул коом экен. Ушул экөө бири-бири менен тыгыз байланышта. Коом өнүгүп, алдыга жылып, бүгүнкү күндө прогресстерге жетип атабыз, бирок ошону менен бирге биз жаратылышты абдан жабыркатып келебиз. Жаратылышта бүгүнкү күндө көптөгөн экологиялык катастрофа деп айтсак болот. Жаратылыштагы эң глобалдуу проблемалардын пайда болушу. Эми аларга жөнөкөй мисалдарды келтирсек, мисалы үчүн Арал деңизинин согушу. Бул сөзсүз түрдө адам баласынын менен коом менен байланышы бар. Себеби ал жерде дарыянын угун буруп, өзүнүн чарбачылыктарына пайдаланып, жылына Арал деңизини жээктери бош, суусуз калууда. Бул сөзсүз түрдө коом менен байланыштуу. Андан тышкары токойлордун кыркылышы, канча гектарлаган токойлор кыйылып атат. Алардын кайра ордулары толукталган жок. Жаратылыштагы өзгөрүүлөрдөн канча миллиондогон тонна пластик океандын бетине жылдан жылга ошол океандын бетине ошо пластикке толо баштаганы. Жөнөкөй эле жерлердин ууланышы, кен байлыктарды казуу, мисалы томтөрдү казуу. Бул дагы жаратылышка биздин зыяныбыз болуп эсептелет. Жаратылыш бул ошо энекен табигый жашоо чөйрөсү, же болбосо ошо адам тарабынан жасалбаган нерсени биз жаратылыш деп эткенбиз. Адам жашаган чөйрө бул экиге бөлүнөт: табигый жана жасалма. Табигый бул жаратылыш. Анан жаратылыш бул экиге бөлүнөт: жандуу жана жансыз. Жандуу өсүмдүк жаныбарлардан турса, жансыз кен байлыктар, атмосфера, суу, ушул сыяктуу жансыз бөлүктөрү. Жасалма болсо адам баласы өзүнүн чарбасын улантуу үчүн тургузган турак жайлар, өнөр жайлар, бардык нерселердин бар, шаарлар, булардын бардыгы жасалма чөйрө болуп эсептелинет. Эми бүгүнкү күндө жаратылыш бүгүнкү күндө эбегейсиз өлчөмдө булганып, жана алар таланып, тонолуп, кен байлыктары казылып, токойлору кыйылып атат. Ага мисалдарды келтирсек, кен байлыктар. Бул жөн эле мисал катары. Ушуларды биз тынымсыз пайдаланып, өзүбүздүн керектөөлөрүбүзгө пайдаланып атабыз. Жаратылыш эгерде чен өлчөмү менен пайдаланбасак, сөзсүз түрдө бизге кайра зыян жактары келет. Аларды, мисалы, биз бүгүн жаныбарлар жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошо жаныбарлардын ичинен жок болуп кеткен жаныбарлар жөнүндө. Адам баласы мынакей жаратылышка ашыкча зыяндарды келтирүү менен жер бетинде мынакей жаныбарлардын көптөгөн түрлөрү жок болуп кеткендери бар, жана жок болуу коркунучунда канча миңдеген жаныбарлар турат. Булардын бардыгы экологиялык эң чоң катастрофа. Кара китеп дегенди уксаңар керек. Кара китеп бул жок болуп кеткен жаныбарлардын тизмеси жазылган китеп. Акыркы ушу биздин заманда жашаган жылдарда 844 жаныбардын түрү жер бетинен жок болуп кеткен. Аларга токтоло кетсек, тур, уйбул, дрон канаттуу учпаган, стеллер уюу, квага, анан бул жерде кыдырма көгүчкөн жөнүндө айтып кетсем, анан Тасман карышкыры деген бар. Бул дагы Тасмания аралында европалыктар көчүп барганга чейин ошол жерде Тасмания аралында ушул карышкыр, чөнтөктүү карышкыр жашаган.
Муну европалыктар барганда ал жерде жанагы иттер өздөрү менен кошо иттерди алып барган. Ана бүгүнкү күндө ошо Австралия, Тасмания аралдарында динго деген ит жаңы түр пайда болгон. Бул ошол жергиликтүү тасман карышкырын жок болуп кетишине, алардын азыктарын талашып, жери кыскарып, ошентип бүгүнкү күндө жок болуп кеткен жаныбарлардын катарын толуктайт. Анан кыдырма көгүчкөн жөнүндө бул Түндүк Америкада эң көп санда кездешкен канаттуу болгон. Кыдырма көгүчкөн мына бул мисалы жанагы мурунку жазуулардан карап неме кылышса, 1 метрлик таякты алып асманга ыргытсаң дейт, 5-6 көгүчкөн жерге түшчү экен. Булар ушунчалык көп санда болгондуктан Европадан баргандар алар көгүчкөн менен чочколорду байлашкан. Алар менен атайын ашканаларды ачышкан көгүчкөндүн этинен. Ушунчалык ачкөздүк менен пайдалангандыктан бул ушу жер бетинен такыр жок болуп кеткен канаттуу болуп. Мындай жаныбарларды айта берсек, ушул саны 844 экен. Мына стеллер уyu бул Түндүк деңизде, Түндүк Муз океанындагы деңиздеринде байырлаган сүт эмүүчү жаныбар болгон. Буларды аңчылыктын айынан көптөгөн санда кырып жок кылып, бүгүнкү күндө жок болуп кеткен жаныбардын катарына кирди. Дронт бул дагы учпаган канаттуулардын бири болгон. Жана бул дагы адамдын ачкөздүгүнөн, аңчылыктан жок болуп кеткен канаттуулардын катарын толуктайт. Эми силерге мен төмөндөгүдөй тапшырма бергим келип атат. Бүгүнкү адамдардын жаратылышка тийгизген терс таасирлери мындан башка дагы өзүңөр бир жаныбарды аласыңарбы же жаратылыштын бир бөлүгүн алып, ошо терс таасирлеринин кандай зыяндары жана ал кандай келечекке алып келери жөнүндө кыскача эссе жазып мага жибергиле. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.